Акыркы 3-4 күндөн бери мен ошол элди аралап жүрөм да. Жөнөкөй элдердин арасында жүрөм. Чоң Алайда болдум, Ошто, Өзгөндө болдум, Жалал Абадта болдум, жана Балыкчыда болуп келдим, жана башка жерлерде. Ошентип бир 4-5 күндөн бери элди тыкыр айланып, элдин арасындагы элдин оюн, тилегин билип карап келе жатам да. Ошол жерде бир 2 чоң суроо пайда болуп калды. Ошол суроолорду мен элге айтып жеткизип коеюн. Биринчи бул бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги эң көйгөйлүү маселелердин бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошол контролдоп бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетиптир. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптон тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ашып кетсе 100 сом кошуп 1 килограмм этке, ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлор, эскиче айтканда губернаторлор, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ошол боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсылар экөөндө болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон, 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн-түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү берип коеюн. Бул бир. Экинчи бир чоң маселе бул бүгүнкү күндөгү дагы деле ошо өкмөттүн токтому кабыл алынган, жанагы закон тишина деп коет. Жанагы саат 10дон кийин, кечки саат 10дон кийин тойлордун баары токтош керек экен. Туурабы? Тойлордун, баягы оюн зооктордун, жанагы түнкү клубтардын баардыгы иш жумушун токтотуш керек. Элге эртең мененки таңкы саат 7ге чейин тынчтыкты бериш керек деген бизде токтом кабыл алганбыз. Бирок ал дагы аткарылбай атыптыр. Аны мен кантип билдим? Аны мен мына жакында эле ошол мамлекетибиздин түндүк тарабында, Бишкекте бир коллегабыздын тою болуп ошол жерге бардым. Алардын тою түнкү саат 12ге чейин уланды. Эч ким аларга тийген жок. Андан кийин кече эле мына Жалал Абадта ошол бир туугандарыбыздын тоюна бардым. Алардын тою дагы түнкү саат 11ге чейин уланды. Эч ким чыккан жок. Так. Демек, жерлерде ошол жанагы айтылган өкмөттүн токтомунда кабыл алынган тынчтыкты сактоо, саат 10дон кийин тынчтык сактоо бул такыр аткарылбай атат да, аткарылбай атат. Аны аткартыш ким караш керек эле? Кимдер муну аткартыш керек эле? Муну кайра эле ошол шаардын мэрлери, райондун акимдери, облустун губернаторлору, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү ошону карап, ошону аткартыш керек эле. Токтомдо так жазылган алардын милдеттери. Бирок алар ага көңүл бурбай атышат. Ошондуктан мен азыр дагы ошол мэрлерге, акимдерге, губернаторлорго дагы бир мына силерге жазуу жүзүндө токтомду кабыл алса аткарбайт экенсиңер, мен өзүмдүн сөзүм менен силерге тапшырма берип кетейин. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери.
бир дагы жерде саат 10-дон кийин бардык тойлор токтош керек. Оюн зооктор токтош керек. Түнкү клубдар токтош керек. Кафе, ресторандар ишин токтотуш керек түнкү саат 10-дон кийин. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир ошол ресторандардын оюн зоог өткүзгөн же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Светтерди өчүргүлө. Бул биздин өкмөттүн кабыл алынган токтомунда так жазылган. Аны аткарбай атпайсыңарбы? Ошондуктан бүгүндөн баштап, мына бүгүн 13 ноябрь, бүгүндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10-дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10-дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Толук өчүш керек. Анан кийин кээ бирлер айтат, мен ресторанда жыйнашым керек эле. Мен ресторандын идиш аягын жуушум керек эле. Ошондуктан мен дагы 1 саат, дагы 2 саат деп жанагы калпты сүйлөшүп туруп тойлорду узарткандар бар. Андай болбойт. 10 болду, ресторан свети өчөт. 10го чейин баарын бүтүрүңүздөр. Тоюңуздар да бүтүрүңүздөр, оюн зоокту да бүтүрүңүздөр, жана ошол идиш аягыңарды дагы жууп тазалап бүтүрүп алгыла. Же болбосо эртеси менен келип саат 8-ден 9-дан келип даярдангыла. Той саат 10-до дагы бир жолу айтайын. Урматтуу мэрлер, акимдер, облустун президенттеги өкүлдөрү, силерге тапшырма. Саат 10-го чейин той 10-дон кийин, түнкү саат 10-дон кийин бардык тойлор, оюн зоог, түнкү клубдар бардыгы светтер өчүрүлүш керек. 100%. Анан мына бул экөөсү өчүп, бирөөсү өчпөй калыптыр. 5өөсүн токтотконбуз, 6-чысы иштеп аткан экен, көрбөй калыппыз дебегиле экен. Кайсыл жерде иштеп атканын көрбөй калган мэр болсо, билбей калган аким болсо, же байкабай калган губернатор болсо, алар жоопко тартыласыңар. Мен мындан ары мына бүгүндөн баштап бардык коргоо органдарына, коопсуздук органдарына тапшырмаларды берип атамын. Ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө аласыңар. Себеби силерге токтомду кабыл алып бердик, токтомду да аткарбайт экенсиңер. Мына токтомду кабыл алып койду өкмөт. Бирок бардык эле оюн зоогтор 12-1ге чейин болуп атат. Караган эч ким жок. Эми мындай болбойт. Ошондуктан ушул маселеге өзүңүздөр жакшы көңүл буруңуздар деп айтмакчымын. Андан сырткары мына бизде мен кече эле бир ошол маалымат каражаттарынан көрүп калдым. Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, именно мектептердин, экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Андан сырткары ушул энергетика боюнча мына сөз болуп кетти, ушул боюнча мен 1-2 айтып коеюн. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык, жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, катуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгече жылуу болуп калсын деп кондиционерди жандырып коюп кетесиңар. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну катуу көзөмөлгө алгыла. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Түнү менен ушу өчүрүп кое турган болот. Кечки саат 6-дан баштап мекеме, ишкана, мамлекеттик мекеме, ишкана, ведомстволор, органдардын бардыгы светтериңерди өчүрүшүңөр керек. Туура кээ бир мекеме ишканалардын территориясы чоңураак. Аны ал жерде кантип карайбыз дейсиңер. Ну, бир жанагы кароолчу коюп болсоңар, 2 кароолчу койгула. 2 кароолчунун ордуна 4 кароолчу койгула. Бирок светтерди өчүргүлө. Мына ушул маселелерди катуураак байкагыла. Конечно, эми жанагы свет өчпөй тургандагы кээ бир мекеме ишканалар бар. Ал мына коопсуздук органдары бар, кээ бир укук коргоо органдары бар. Ал жактарды, конечно, алардыга мындай избирательный подход кыласыңар. Андан сырткары
Биздин мамлекетибизде кече министр энергетикадагы айтты, мамлекетибизде жанагыдай верный отключение деген болбойт. Болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайылап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу, үнөмдөйлү, ошону мындай бир баягыдай кылып чачып төгүп жок кылбайлы деген максатта баарыбыз кайрылып атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат, мына министрлер айтып атат, мына мен дагы кайрылып айтып атамын, баарыбыз айтып атабыз. Үнөмдөп пайдаланайлы депчи. Кудай буйрса быйыл туура суубуз аз, энергетика өндүрүү азайды. Бирок ошондой болсо дагы элди биз камсыз кылып, Кудай буйрса жашнагай болуп чыгып кетебиз. Мындан эч кыжаат болбош керек. Анан жанагы не деп коет, элдин арасына бүлүк салган бузукуларга табылбай калды. Аларга табылбай калды. Бир жерде бир свет өчүрдү эле, ой мына свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз. Ой тиякта свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз деп бир саат, 2 саат баягы ремонтко же башкага өчүп калган светтерди дагы тартып видеолорго, интернетке чыгарып атасыңар. Андай эмес. Дагы бир жолу айтып коеюн. Атайылап жанагы атайы верный отключение деп коет. Жанагы убакты менен 2 саат, 3 саат, 4 саат өчө турган свет өчпөйт бир да жерде. Энергетиктерге дагы ушуну мен мындай эскертип айтып коеюн. Эч жерде свет өчүрбөгүлө. Кабыл алынган режимдин негизинде гана иштегиле. Андан сырткары дагы бир маселе ушул оюма түшүп кетти. Көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле, азыр ошо мүмкүнчүлүк болуп калды, ушундагы айтып коеюн. Бул мына кыргыздардын арасында, кыргыз мамлекетинин ичинде, айрыкча ушу кыргыздардын арасында уруучулукка бөлүнүү жаман көбөйүп кетти да. Уруучулукка бөлүнүүнү токтотушубуз керек кыргыздар. Ар кимибиз өзүбүздүн уруубузду ушул менин уруум кыйын болгон деп, менин уруум көп болгон деп, менин уруумдан ушундай адамдар чыккан деп, өзүңөрдүн баягы эн тамгаңарды белгилеп, өзүңөрдүн тууңарды, байрактарыңарды белгилеп, республика боюнча курултайларды өткүзүп, ушундай кылганыңарды токтотушуңар керек. Бул туура эмес. Муну биз жетекчилик тарабына айтып коелу. Бул туура эмес. Уруучулукка бөлүнүп, жашоо же болбосо уруучулукка бөлүнүп саясат жүргүзүү же уруучулукка бөлүнүп мамлекеттик деңгээлге алып чыгуу бул өтө калпыстык жана туура эмес. Туура биздин жет атабызды билишибиз керек, уруубузду билишибиз керек, ким тууган экенин билишибиз керек. Бирок ошол эле мезгилде ошол тууганчылыкты мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыкканды биз токтотушубуз керек. Мындан ары ушу мамлекеттик деңгээлде жанагыдай курултайларды, уруулардын курултайларды өткөзүүнү токтоткула. Аны өткөзбөгүлө, жүргүзбөгүлө аны. Туура эмес нерсе бул. Тууган бол, уруу бол, урук бол, аны өзүң бил, бала чагаңа үйрөт, жана ошолор менен мамилени түз. Бирок жанагы мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, курултайларды өткөзүп, тим эле өзүнчө бир мамлекетке окшоп кетип атканыңарды токтоткула. Андайга биз жол бербейбиз. Андайда биз туура эмес деп эсептейбиз. Ошондон урматтуу кыргыз элим, ушул маселелерди бир туура кабыл алсак, булардын баардыгы, ушу мен жогоруда айткан маселелердин баардыгы ушу элибиздин тынчтыгы, коомубуздун стабилдүүлүгү, жакшы жашоонун бир маселеси болуп айтылып атат да. Бул жөндөн эле кимдир бирөөгө керек болуп, кимдир бирөөдөн коркуп кетип, же үркүп кетип, же кимдир бирөөгө бир жагынайын деп айтылып аткан нерсе эмес. Мунун баардыгы ушу турмушубуздагы бүгүнкү күндөгү турмуштук маселелер. Мен ойлоймун, биздин элибиз, журтубуз акылдуу, даанышман эл, элибиз, журтубуз көрөгөч эл. Мунун баардыгын байкап турат. Башыбызга оор кыйынчылыктуу күн түшкөндө дагы чогуу жүрүп, чогуу жеңгенбиз. Мындан ары дагы Кудай буйрса, жыргалчылыкта дагы чогуу жакшы жашаганга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат.